Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мен кечирим сураймын, жана жазылганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Мен бир эле суроом бар да сизге. Кече биз мына коллегалар менен Японияга, анан кийин Кореяга барып, биз мигранттар менен жолуктук да. Ал жерде ишкерлердин суранычы болуп атат. Ишкерлер бул жака спецтехника, экскаватор, жанагы крандарды жиберет экен. Ошолорду контейнер менен, тир контейнер менен жиберет экен дагы, бүт пломбус менен басып. Жиберсе Казакстанга келип алып туруп, ал жерде досмотр кылышат экен аларчы. Досмотр кылат экен, жана майлар дагы бар экен ал жерде. Анан кээ бир ачканда досмотр кылганда, кайрадан жапканда тетиктери жетишпей калат экен. Ал жерден алып коет экен. Анан кийин убакыт дагы кетип атат экен да ошогочу. А эгерде ачпаган болсок, андай болгон болсо $800 $1000 чейин бергиле, ачпайбыз дейт экен да. Ошону сиздер бир жакшы көзөмөлдөп бербейсиздерби? Алар бизге спецтехникаларды жиберип атса, биздин ишкерлер, бизге ошо өзү спецтехника өзүбүздөн чыкпайт. Ошол жактан жиберип атса, алар биздин мигранттарды, ошол биздин ишкерлерди, сыртта жүргөн ишкерлерибизди колдоо көрсөтпөйсүздөрбү? Ошонго бир өзүңүздөр да бир рычагтарын карап, ошо биздин коңшуна мамлекет менен жакшы мамиледе болуп туруп, ошолорго бир жакшы сунуштарды айткыла да. Алар анан кийин биздин келип аткан жүктөрүбүздү ошол жерден ачканга болбойт да. Өзү негизи станция назначение ачылат да алчы. Анан кийин алар эмнеге орто жолдордон эле алар ачып атышат? Ошону бир көзөмөлдөп койсоңуздар. Бул суроо эмес, эми сизге сунуш. Жарайт, биз элчиликке тапшырма беребиз. Эске алыңыз, Алмаз Кулебович, эске алыңыз.